Саламатсыңарбы балдар? Мен силер менен математика сабагынан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Маанайыңар жакшыбы? Силерге күлмүңдөгөн күндөй жагымдуу маанай жана чоң ийгиликтерди каалайм. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды ыңгайлуу коюп, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Анда эмесе математика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, экрандагы биринчи төрт бурчтуктун ичиндеги сандарды өсүү тартибинде кичинесинен чоңун карай жайгаштыргыла. Ал эми экинчи төрт бурчтуктун ичиндеги сандарды чоңунан кичинесине карай кемүү тартибинде жайгаштыргыла. Кана балдар, туура жайгаштырдыңарбы? Текшеребиз. Биринчи төрт бурчтукта 5, 7, 11, 15, 19 сандары пайда болду. Ал эми экинчи төрт бурчтукта 20, 14, 10, 6 жана 4. Балдар, эмнени байкадыңар? Ооба, биринчи сан катары так сандар болду. Ал эми экинчи сан катары жуп сандар болду. Келгиле эми 19-дан 1-ге чейинки сандардын ичинде калтырылып кеткен сандарды толуктап окугула. 18, 17, 16, 9, 11, 12, 13, 14, 6, 5, 4, 3. Мына балдар, биз 1-ден 19-га чейинки сандарды эсептеп алдык. Демек, бүгүнкү өтө турган темабыз 1-ден 19-га чейинки сандарды кемитүү. Бүгүнкү сабакта кемитүү амалы жөнүндө билимиңерди тереңдетип, 1-ден 19-га чейинки сандарды кемиткенге үйрөнөсүңөр. Логикалык ой жүгүртүүңөрдү, кабыл алууңарды өстүрөсүңөр. Балдар, экрандагы 9 жана 11 сандарынын курамын тапкыла. Ооба, 9 бул 4 жана 5. 6 жана 3. 7 жана 2. 1 жана 8. Ал эми 10 болсо 5 жана 5, 9 жана 1, 3 жана 7, 2 жана 8 сандарынан турат. Балдар, 9 жана 10 сандарынын сандык курамын таап алдык. Экрандагы биринчи фигуранын ичиндеги берилген сандарды 2-ге азайткыла. Туура, 10ду 2-ге азайтсак 8 болот. 8-ди 2-ге азайтсак 6 болот. 6-ны 2-ге азайтсак 4 болот. 4-тү 2-ге азайтсак 2 болот. Келгиле анда экинчи фигуранын ичиндеги сандарды 3-кө чоңойткула. Ооба, 0-дү 3-кө чоңойтсок 3 болот. 3-тү 3-кө чоңойтсок 6 болот. 7-ни 3-кө чоңойтсок 10 болот. 5-ти 3-кө чоңойтсок 8 болот. Силер да туура таптыңарбы?
азаматсыңар. Келгиле, балдар, анда 2 орунду сандарды 1-ге кичирейтип жана 1-ге чоңойтолу. Туура 18-ди 1-ге кичирейтсек 17 болот. 20-ны 1-ге кичирейтсек 19 болот. 15-ти 1-ге кичирейтсек 14 болот. Ал эми 18-ди 1-ге чоңойтсок 19 болот. 16-ны 1-ге чоңойтсок 17 болот. 19-ду 1-ге чоңойтсок 20 болот. Демек, балдар, санды 1-ге кичирейтсек, өзүнөн мурунку сан келип чыгат. Санды 1-ге чоңойтсок, өзүнөн кийинки сан келип чыгат. Балдар, келгиле, кемитүүгө карата маселелерди иштейли. 6 помидор болгон. Түшкү тамактанууда 4 помидор жешти. Канча помидор калды? Адегенде маселенин кыскача шартын жазып алалы. 6 тегерекче тартабыз. Андан 4 тегерекчени сызып салабыз. Калды канча помидор? Эми чыгарабыз. 6-дан 4-тү кемитсек 2 болот. Демек, жообу 2 помидор. Келгиле, балдар, кийинки маселени чыгаргыла. Бакта 11 алма болгон. Андан 6 алма үзүлүп жерге түштү. Бакта канча алма калды? Маселенин шартын тегерекчелер менен белгилеп алалы. 11 тегерекче тартабыз. Андан 6 тегерекчени сызып салабыз. Эми чыгарабыз. 11 кемитилген 6 барабар 5. Демек, маселенин жообу 5. Бакта 5 алма калды. Балдар, эс алып алалы. Экрандагы чымчыктарды көзүбүз менен өз ордуларына жылдырабыз. Эми кийинки тапшырманы карагыла. Экранда 2 кесинди берилген. Аларды сызгыч менен ченесек, жашыл кесинди 17 сантиметр, көк кесинди 13 сантиметр. Көк кесинди жашыл кесиндиден канча сантиметрге кыска? Туура 17ден 13-тү кемитсек 4. Демек, көк кесинди 4 сантиметрга кыска. Акылай жашылча жемиш дүкөнүнө барды. Анын текчелериндеги жашылча жемиштерди кандай иретте алганын бул мисалдарга карап тапкыла. Кана, балдар, тапканыңарды текшергиле. Ооба, Акылай дүкөндүн текчелеринен биринчи алма, экинчи сабиз, үчүнчү банан,
4-чү баклажан алды. Силер да туура таптыңар деп ойлойм. Келгиле балдар, эми бул мисалдардагы жоголгон сандарды тапкыла. Туура 10, 15, 9, 14, 10, 17 сандары жоголгон. Жоголгон сандарды силер да туура таптыңар деп ойлойм. Эми бул сандарды салыштыргыла. Ооба, 19 барабар 19-га. 13 кичине 15-тен. 16 чоң 15-тен. Балдар, бул ырды окуп, андагы суроолорго жооп тапкыла. Бизде 2 улак бар, так секирген чунактар. Балдар санап берсеңер, канча аларда кулак бар, канча аларда туяк бар? Балдар, ырдын жообун таптыңарбы? Ооба, 2 улакта 4 кулак бар. Ал эми 2 улакта 8 туяк бар. Силер да туура тапкан болсоңор, азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабакта биз 9 жана 10 сандарынын сандык курамын таптык. 1-ден 19-га чейинки сандарды кемитүүгө карата маселе мисалдарды чыгардык. Ырдын суроосуна жооп бердик. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.